Assalamu alaikum, Kırgız elim, Kırgız yurtum. Mana bir 2-3 günden beri bizde Kırgızstanda topolon çıkarıp el buzarlar, jurt buzarlar kandaydır bolbogon şultoo menen kampravatты жүзүнө кармап алып, өздөрү кандайдыр бийликке жетиш үчүнбү, мансапка жетиш үчүнбү аракет кылып атат. Биз камправат кандай экенин билебиз, камправаттын тегерен жашагандар. Камправат канчанчы жыл өтүп кеткенбиз, биз кичинекей балдар болчубуз, ошондон бери биз боло албай келгенбиз. Эми азыркы биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаев, булар ушунчалык элге жакшылык кылып, бизге камправатты эсепте 70% алып берип аткан болсо, булар көрө албастык кылып, элдин тетири жакка буруп атышат. Урматтуу эли журтум, урматтуу кыргызстандыктар, ушундай азгырыкка алынбасаңыздар, ушундай жаман жакка барбасаңыздар, биз 30 жылдан бери кыйналдык эле. Качан бизге жакшылык келет, качан бизге бейпилдик келет, качан Кыргызстан оңолот деп, мына ушуга эми жеткенибизде булардын кылган иши бул болуп атат. Мына канча президент болду, канча премьерлер алмашты. Биздин мамлекетте ушунчалык иш жүрдү эле, жүргөн эмес, болгон эмес. Ошолордун бардыгы өзүнүн көмөчүнө гүл тарткан, карапайым элди бирөө ойлонгон эмес, бир адам ойлонгон эмес. Мына биз карапайым эл дыйканбыз, суу турган жерде эгин болбойт. Мейли, хорошо азыр алсын, камправаттын суусун кетирсин. 100 жыл болса эгин болбойт. А камправатты биз билебиз. Өзгөн эли, өзгөн журту, жакшы адамдар, сиздер билесиздер. Камправаттын биягын биз билсек, силер нарагын билесиздер. Бирок эгин болбойт, эгин болбойт. Андан көрү мына канча жерибизди алып берип атат. Ушуларга чоң рахмат. Урматтуу президент, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаев, сиздер азыр буларды ушунчалык неметип атасыздар. Сиздер Кыргызда жакшы жөрөлгө бар, салт бар. Ел бузарды, журт бузарды, айыл бузарларды, айыл аксакалдары четтетип чыгарып койчу. Эгер сиздер буларды камап, кармай берсеңиздер, жанагы жан жөкөрлөрү эркиндик жок, уруксат жок, же болбосо сөз кысым кылып атат деп булар сөйлөт. Элге коюп бериңиздер, эл барсын. Эл ошолордун үйүнөн кууп чыксын. Эл закондоштурула ушу ягын болсо дагы бизгечи. Биз ошо окшогон эл бузарлары, журт бузарлары биз жок кылсыз. Ошондо биз оңолобуз. Ошондо ата бабабыз ыраазы болот. Ал эми мен дагы бир нерсени айткым келет. МПОлорду ушуга окшогондорду токтотпосор, ушулардын налогунан кечиңиздер. Биз карапайым эл төлөп берели, ошончолук эле ошолордун налогу көп болсо, ушуларды азаттыкты, МПОлорду жанагы Карасартова Рита дейт. Рита мезле аты Иритки экен. Иритки Карасартова дейбиз. Иритип элдин баарын, журттун баарын иритип атат. Жанагы ата бабасы, чоң атасы турган экен, сасыкпай деп. Бизде сасык экенсин, турнары дейт. Ошо адамдарды дагы башкасын. Мына Мадумаровду мен жүзүнө да айттым. Сен эл бузарды экенсиң, журт бузар экенсиң деп. Эми биздин эл, журт ушундай тынччылык заманда жашабыбыз келет. Мына биз жашыбыз өткөн болсо, биздин мына бала чакалар, небирелер ушу эл катары жакшынакай жашагысы келет. Ушундай жашоону эми алып келеткан болсо, булар ушинтип бузуп атат. Эгерде ушулар бузса, мен жогоруда кайрылып кеткен немелерди, суранычтарды элдин атынан суранам. Даже парламентке коюп, ушу эл бузарларды эл өзү жок кылсын. Ушуга чейин закон чыгарып берсеңиздер деп суранам. Биз шунча эл бардыгыбыз жашы, карысы болбой биз Садыр Нуркожоевич президент, биз сиз мененбиз. Камчыбек Кыдыршаев, сиз мененбиз. Эл силер менен. Биз президент мененбизби? Биз Камчы Кыдыршаев мененбизби? Урматтуу президент, биздин кайрылуубузду жерде калбайт деп ойлойбуз. Биз сизден чоң үмүт кылабыз. Керек болсо биз эртеге бүрсүгүнү биз ошолордун бүгүн 300 адамы жөө жүрүшкө чыккан болсо, биз берден 3000 адам менен бар, биз ошолордун карама каршы жөө жүрүшкө чыгабыз. Biz Kırgızistan'ı saktap kalışımız gerek.
Болды, рахмат.